Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Көк Бөрү дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Нооруз турнири эмнеге болбой калды? Алдыда Көк Бөрү турнирлери өтпөй калабы? Улакчы агабыз кайтыш болгон окуя тууралуу укук коргоо органдары кандай чечим чыгарды? Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Көпчүлүк күткөн Нооруз мелдеши каргашалуу окуядан улам ошентип болбой калды. Алгач Көк Бөрү Федерациясы 13-14 март аза күнү болоорун айтып, оюндар 15 март башталарын айткан. Бирок ал окуя укмуштуудай резонанс жаратты. Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын спорт департаменти Көк Бөрү боюнча Нооруз 2025 республикалык турнирин өткөрүүнү токтотту. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Департамент оюндар убактылуу токтогонун билдиргени менен так себептерин түшүндүргөн жок. Ушундан улам Көк Бөрү Федерациясы катышуучу командаларга жана күйөрмандарга Нооруз турнири уланбай калганын жарыялоого аргасыз болду. Нооруз мелдеши болуш керек беле же жокпу? Алдыда талдап көрөлү. Көк Бөрүнүн күйөрманы болбогон же бул оюндан алыс адамдар бул оюнду жаап салыш керек, жапайычылык деген пикирди дагы айтышты. Бул албетте туура эмес. Улуттук оюнду даңазалап, андан ары улантыш керек деп ойлойм. Нооруз турнири токтогону бул легендаруу улакчыга жана анын үй бүлөсүнө болгон сый-урмат десек болот. Анткени Мирлан ага катардагы эмес легендаруу улакчы. Көк Бөрүнүн өнүгүшүнө салым кошуп, кооз оюндары менен күйөрмандарды Көк Бөрүгө болгон сүйүүнү пайда алган. Андыктан анын үй бүлөсү жана жакындары аза күтүп жатканда оюнду улантуу бир аз туура эместей болмок. Экинчи жагынан оюндарды токтотуунун дагы зыян жактары бар. Биринчи кезекте улакчылардын даярдыктары текке кетти. Кээ бир командалар айлап машыгып убактысын жана акчасын кетирди. Экинчи кезекте командалардын спонсорлору дагы зыянга учурады. Ал эми укук коргоо органдары ошол окуяга байланыштуу Бөрүлүү Бүркүт оюнун дагы калысты жана Мирлан Сраженовду сүзүп кеткен оюнчуну суракка алган. Анын жыйынтыгында Калыс Шериповду үй камагына чыгарса, оюнчу Абдрасул уулун 2 айга камакка алынды. Бул жакта албетте Калыстын күнөөсү жок деп ойлойм. Анткени Калыс оюнчу качан сүзөрүн каяктан билет деген суроо. Ал эми оюнчунун жаза алышына кандай көз караштасыз? Бир чети анын деле жаман ою болбосо керек. Спортто андай кырсыктар болот. Экинчи жагынан бул келечек үчүн жакшы сабак. Эми катуу урдурган оюнчулар коркуп калышы толук мүмкүн. Бул окуядан кийин алдыда Көк Бөрү боюнча мелдештер болбой калуу коркунучу дагы турат. Бул тууралуу Рамис Жунусалиев буларга токтолду. Четинди Бөрүлүү командасында ойногон Каракуш карамагы сатылат. Жашы 4 асы, учурдагы баасы 300 миң деп айтылып жатат. Аттын акчасы Мирлан Сраженов байкебиздин үй бүлөсүнө берилет. Алуучулар болсо төмөнкү номерге кайрылсаңыздар болот: 0509 16 07 97.